Дамир Нарматов тартуулайт. Ооматтуу ноокатым. Ноокат районунун 90 жылдыгына карата. Ноокат району 1928 жылдын 24 декабрында Кыргыз АСРнын Борбордук аткаруу комитетинин чечимдеринин негизинде район болуп түзүлгөн. Ар качанда көргөн адамды өзүнө тарткан, керемет кооз аймакты ээлеген, тээ үнсүз турган бийик тоолор, андан берки жапыс адырлар, карт тарыхтын нечендеген окуяларына, анын кайгы кубанычына, кыйын кырдаалдарынын жыргал күндөрүнүн чындыгына күбө. Орхон Енисе жазмаларына чейин Кыргыздар сүрөт менен жазган. Бул сүрөт жазууну кыргыздар алдыңкы Азиядагы элдерден үйрөнгөн. Тагыраак айтканда, муну шумерлерден үйрөнүп алган. Кыргыздар ошо шумердин улуу маданиятын Борбордук Азияга, Орто Азияга, Евразияга таратуучу эл болгон. Эмне билсе табиятта, ошонун бардыгын кыргыздар ташка калтырган. Кыскасы кыргыздардын жазмасы эң жазуулардын алгачкысы болуп эсептелет. Ал эми эң тамгалар жөнүндө кыргыздар кылыч тамга, Ачабакан ай тамга деген тамгаларды колдонгон, тамга жазуулары. Буларды кыргыздар өздөрүнүн малдарына салган, таштарды өздөрү жашаган аймактарга таштардын бетине түшүрүп койгон. Ал кыргыздын жери деп эсептегенде Биз сөз кылчу бул өрөөн миңдеген жылдар илгери байыркы тарыхый жазмаларында атайын оозго алынат. Көөнө тарыхыбыздын Кытай жазмаларынын берилишине караганда, 1000 жылдар мурда дыйканчылыгы, мал чарбачылыгы, соода сатыгы өнүккөн, 70-ке жакын майда шаарлары бар, өзгөчө асыл тукум жылкылар менен аты чыккан Даван мамлекети болгон. Аргымактар болгон дейт да, анан ошо жактан ошо Кытай падышалары бул асманаттарына кызыгышып, ошо жака көп кылымдар согуш ачып турушканда, бирок булар такыр аргымак аттарды, ошол асман аттары деген уча турган аттар деп айтылат да, алып кете албай, анан ошол асман аттарынын белгилери ошо Ноокатта бар да, жаз неме болуп койшкан, ташка чегип аттарды чегип койгонда, бул дагы ошол байыркы тарыхтардан калган бир элестер да. Мамлекетти башкаруу аксакалдар кеңеши аркылуу жүзөгө ашырылып, аксакалдар кеңешин өздөрү шайлаган падыша жетектеген. Аймагы азыркы Фергана өрөөнүнүн борбордук жана чыгыш бөлүктөрүн өз ичине алган. Жашоо сүргөн доору биздин заманга чейинки 1-1000 жылдыктын акыры, биздин замандын 1-1000 жылдыгынын 1-жарымы эсептелген. Демек, Некат, Мискан, Даван мамлекети деп аталган мамлекеттин курамында болгон. Сактарбы же давандыктарбы?
Сак деген ат эң алгач илимде Перс падышасы Дарий бирдин тушунда Бехустун аскасына чегип жазылган жазууда кездешет. Давандыктар менен сактардын байланышы абдан жакын. Себеби экөө тең бир доордо, бир аймакта, бирдей жашоо образында болгондугу. Айырмасы экөө эки башка булакта эскерилгендигинде. Даван Кытай жазмасында, сактар Перс жазмасында аталгандыгында. Экөөндө тең аймактагы мамлекетте дыйканчылык, малчылык жакшы өнүккөндүгү, өзгөчө канаттуу учар жылкыларды баккандыгы, кымбат баалуу түстөгү металлдардан түрдүү кооз зер буюмдарды, согуштук курал жабдыктарды, турмуш тиричиликке керектүү буюм шаймандарды чеберчилик менен жасашкандыгы айтылат. Ноокаттын түштүк батыш жагындагы Бөрү дөбөдөгү темир корук чалдыбарынан Ленинграддык археолог Заднепровский изилдеп көрүп, темирден кылыч, зер буюмдан түшкөн акакташ жана учурда Санкт-Петербургда Эрмитажда сакталуу турган алтын куштун табылышы. Биздин заманга чейинки биринчи кылымындагы Некат Мискандын орду болгондугунан күмөн туудурбайт. Анан баягы кушу кадимкидей бир 300 граммга жакын чистый алтын делди ол. Анан оны алып апама бардым, апам баягы пактан алып келип пактага коюп, баягы темирлерге кошуп коюп койду. Кийин Задин Петровскийге анан бардыгын тапшырдык. Орто кылымдарда Орто кылымдарда Ноокат жергеси уруу төбөлдөрүнүн башкаруусунда болуп, Чыңгыз ханга ыктыярдуу баш ийген аймактардан болгондугун тарыхчылар жазып кеткен. Моголистан мамлекетинде аймактын жашоочуларын негедир Захриддин Мухаммед Бабур моголдор деп жазып өткөндүгүн иликтөөчү, санжырачы Момун Нурматов белгилейт. Негедир моголдордун санжырасындагы аталган уруулар Ноокаттык кыргыздардын санжырасында да орун алгандыгы орто кылымдардагы жакындык байланышка далил боло алат. Сахабалардын Ноокатка келиши. Бул жерде сахабалар келген деген сөз бизде карап көргөндө бизден мурда өткөн аталарыбыз, бул жерде өткөн окумуштуу аалымдарыбыз сахабалар жөнүндө, сахаба деген сөздүн мааниси жөнүндө бизден жакшы билишкен. Өзүнчө эле бул жер сахабада айтып койгон эмес да. Куфа жазуусу менен жазылган. Андан окуш кыйын. Бул таш жакында жазылган экен, бул имам болуп өткөн адамдын мурзасы коюлган экен. Калима иман, ла илаха иллаллах калимасы жазылган. Таштарга жагында ушу өткөн адамдын аты жазылган болуш керек. Бул жерде көптөгөн таштар бар, мына. Бул таштар дагы ошол Куфа жазуусу менен жазылган. Жазуу түрү дагы ошо бардык араб жазуусунда жазылган да. Аны окуш дагы жанча татар. Бул дагы өтө чоң бир илимпоз, окумуштуу адам, имам болгон дагы, анан казы, муфтий болгон, Шайхул Ислам деп жазылып турат бул кишини. Анан бул жерде мындай көптөгөн казы, муфтий, Шайхул Исламдардын мурзасы кишинелер Ноокатта жана Ноокат айылда мындай чоң алымдар болушу мүмкүн эмес да. Бул жерде сахабалар коюлгондугун ушул дагы факт да. Себеп ошол окумуштуу илимпоздар өздөрүнүн мурзасын өткөндөн кийин васият кылган, тосият кылган. Менин ушул сахабалар жаныга койгула деп тур. Ошон үчүн Ноокаттын 4 бүрчүдөн келип коюлган болушу да мүмкүн да булар. Кокон хандыгындагы Ноокаттыктардын орду. Кокон хандыгында белгилүү акимзада Зияудин Магзуми Ноокат жана анын айлана жакабелин хандыктын ишенимдүү аймагына айландыргандыгына көптөгөн тарыхый далилдер бар. Өзгөчө артефакт далил жер талаштарын чечүүчү укук берген хандыктын васихасы бүгүнкү күнгө чейин сакталуу.
Кокон хандыгынын мезгилинде Ноокат аймагы жер ээлери феодалдык байманаптардын башкаруусунда болгон. Ноокат чергеси Кокон хандыгынын курамына 1762-жылдардан кийин караса керек. Ноокаттык кыргыздар Кокондун саясий турмушуна активдүү катышып турушкан. Ага мына Оморбек татка, мына Барык урусунан, Полот татка, Төлөш урусунан, Чотонбей. Анан бул жерде өзгөчө айтып коюш керек. Кыргыздардан чыккан биринчи тарыхчы, жазмакер, акын, жазуучу Зебди Максым. Ал 1865-жылы Кудаяр 3-чү жолу Коконго хан көтөрүлгөндө, ошондо Ордого барып келсе керек дагы, анын иш башкаруучусу катчысы болуп иштеген деген маалыматтар бар. Жана Кудаярдын тапшыруусу боюнча Кокондун тарыхын жазганына караганда ал өз убагындагы өтө билимдүү адамдардын бири болгон. Граждандык согуш жылдары. Падышалык Россиянын заманында эски Ноокат кыштагы Арабан буура болуштугуна караган аймак болуп, сугат системасы, алмалык, жатан көмүргендери, Каракокту, Улуу Тоо темиргендери, Кыргыз ата, Кичи Алай күмүш кендерине экспедициялык чалгындоо иштери башталган. 1917-жылдагы граждандык согуштун таасири Түштүк Кыргызстанда, анын ичинде Ноокатта 1920-жылдарга чейин уланган. Ноокаттык мойдун корбашы Кеңеш өкмөтүнүн ар кандай ишине, эл чарбасын коллективдештирүүгө, балдарды мектепте окутууга, кош айдап эгин эгүүгө кол салып, олуттуу бүлгүнгө учуратып турган. Басмачылар менен болгон согуш Ноокат аймагында кийин автономиялык облус болуп, эл чарбасын калыбына келтирүү жылдарына чейин уланган. Balдар durmakla, zombini kılmakla. Kersun yazıki membi yakılar be. Konumdu bu çıktı. Hayır. Урдалган малдарды базарда сатып жатканын көргөнүм чын. Бул жөнүндө мен сельсоветке айткам. Ошо күнү кечинде мен аябай сабашып, өлтүрүп кой жатышкан. Басмачылыкка каршы күрөшүүдө Ноокат чергеси өтө катуу жабап көргөн. Анткени түздүк Фергананын түздүктөрүнөн сүрүлгөн басмачылардын отряддары Ноокаттын тоолоруна катышкан. Анткени бул жерде Мойдунбектин күчтүү отряды болгон. Бир жагынан басмачылар тоносо, экинчи жагынан кызыл аскерлер дагы зордук зомбулугунан Ноокаттыктар жабыр тарткан. Анткени басмачылар жөнүндө силер кабар бербейсиңер, аларга колдоо көрсөтөсүңөр, азык-түлүк менен камсыз кылып атасыңар деп кызыл аскерлер, төртүнчүлөр дагы буларга зордук көрсөткөн. Түштүктө ошо Ноокат чергесинде ошол басмачылыкка каршы күрөшүүдө жабыр тарткан бир дагы регион болбосун деп. Колхоздоштуруу. Жер эли менен, эл чыгаан инсандар менен бааланат эмеспи? Уркуя Сали келини Ноокаттан чыккан алгачкы колхоз активисти болгон. Бул негизи кыргыз тарыхында кыргыз кыз келиндерине, кыргыз аял затына мындай бир мекенчилдикти, айкөлдүктү, боорукердикти, аял затынын кандай боло тургандыгын, анан мекенге болгон сүйүүнү, мээнеткечтикти, эмгекчилдикти, анан мындай бир патриоттук көз караштардын коомго болгон жылуулукту таратып туруучу орун дейлеп турган аял заты катары мен ушул Курманжановго менен Уркуя Салибаны баалайм. 1928-жылы айыл кеңешке башчы болуп шайланат. Бир жылдан соң эң алгачкы Кызыл аскер деген колхоз уюшулуп, ага башкарма болуп дайындалат. Ошол эле жылы коммунисттик партиянын катарына өтөт. 1934-жылы Кыргызстан коммунисттик партиясынын Борбордук аткаруу комитетине мүчө болуп шайланат. Анын жаңы куралган өкмөткө берилгендигин көрө албаган ички душмандары түн ичинде кол салып өлтүрүшүп, ишти басмачыларга шылтоолоп, көпкө чейин жаап жашырып, жең ичинен басты кылып жүрүшкөн.
Кийинчерээк иш козголуп, күнөөлүүлөр өз жазасын алышкан. Ошол жылдарда 25 миңчилерден 5-өө ноокатка бөлүнүп, алар жаңы техникаларды өздөштүрүүгө жардам беришкен. 1934 эски ноокатта китепкана иштей баштаган. Улуу ата мекендик согушка ноокаттыктарды активдүү тартуу максатында аскер комиссариаты алдында фронтко жардам фонду, аскер энелери жана аялдары кыймылдары активдүү иштеген. Улуу ата мекендик согуш жылдары 1941-1945 жылдары Гитлердик баскынчыларга каршы улуу ата мекендик согушта ноокаттыктар бардык союздук республикаларга үлгү көрсөтүшкөн. Анткени Азимбаевдардын үйүнөн эле 5 бир тууган согушка аттанган. Кандуу согушка райондон 6982 жоокер чакырылса, алардын ичинен 2628 жоокер өз жерине кайтпай калган. 4 фронт биригип ахыры 2,5 айда бул киетти талкалады. Ошондо биз разведкага лечип калган экенбиз. Повреждение болдук. 2 шеригим өлдү. Разведкада жүргөнүмдө алиги бири жолуккан. Ол дагы разведкадан башка полкта. Жолукканда кандай сөзүм десем, тынчмын, үйдөн кат келбей калды дейт. Кат эмес өзүң эсен бол дедим. Азыркы күндө Ноокат району боюнча 15 улуу ата мекендик согуштун ардагери бизге ата мекенди кандай сүйүп, кандай коргоого үлгү болуп, акыл насаатын айтып келишүүдө. Саясаттагы ноокаттыктардын орду. Мекенди сүйүү ыймандан деп бекер айтышпайт. Ноокаттык жетекчилердин мамлекеттик саясаттагы ээлеген орду жөнүндө сөз болгондо, адегенде эле мамлекеттик жана коомдук ишмер Төрөбай Кулатовдун элеси көз алдыбызга тартылат. Анткени бул киши Совет доорунда кыйын кездерде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин жетектеген. Бизде быйыл ушу жогорку кеңештин 80 жылдыгы болот. Анан тарыхына мындай үңүлүп карап көрсөм, ушул Ноокаттан чыккан 2 киши төрага болуптур. Биринчиси Төрөбай Кулатов, экинчиси Айтбай Султанович Тагаев. Анан мындай карап көрсөк, ушул 80 жылдык тарыхта бир эле Төрөбай Кулатов өзү ушул жогорку кеңештин төрагасы болуп 34 жыл иштептир да. Мындайча айтканда, жалпы тарыхтын жарымына бир эле ноокаттык киши отурду деген бир чоң сыймык менен айтууга боло турган бир сөз да. Ошондой эле Айтбай Султанович өзү дагы 2 жылга жакын төрага болуп иштептир. Анан кийин мен ойлойм, ушул дайыма Кыргыз мамлекетиндеги негизги борбордук саясатка ошол ноокаттан чыган инсандар дайыма таасир берип турган да. Соғыш мезгилинде Кабардино-Балкариядан келген бір топ балкарлар, олар түрктер де бар ол, курдулар деп коет. Мына ошолор дагы Ноокат районунун экономикасын өстү. Абдан жакшы иштешип, ынтымак болуп, эли журту ынтымак халк деп, эл урмат кылган, эл сыйлаган райондордун бири болуп эсептелет. Согуштан кийин өлкөбүздүн алдында эл чарбасын калыбына келтирүүнүн, аны андан ары өнүктүрүүнүн милдеттери турган. Кыргыз АСТРнын жогорку кеңешинин токтомунун негизинде 1951 жылы Жээнбаев Жунус Раистин башкармалыгында Телман атындагы колхозду түзүшкөн. Мындай эл чарбасын ирилештирүү жакшы көрсөткүчтүү натыйжа берип, тамеки өндүрүү, эгин эгип оруп жыйуу, мал чарбасынын башын көбөйтүү экесе жогорулаган. 1956 жылы Россия колхозунун тамеки бригадасынын бригадири болуп, 1966 жылы социалисттик эмгектин баатыры наамын алган Боронбай Атишев баштаган бир топ Гапар Тешебаев, Абдувап Тойгонбаев,
Келдібай Турдуев, Абдулла Қыпчақов, Муса Абдубалиев, Алтымыш Сатыбалдиев сияқты социалистик эмгектин баатырлары ноокаттын сары алтыны деген элдик бааны журтубузга ыйгарууга өз салымдарын кошушкан. Дүние тан берген, дүниедегі залқар инсандардың бірі, саясатчы Уинстон Черчилл баа берген ноокаттын тамекisi, теңдессиз тамекisi. Мына ноокаттын даңазалап турган, ноокаттын ноокат кылып турган, ноокаттын эң белгилери. Республикадагы кой чарбасында 2 чабан СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты болсо, ошонун бири 1959 жылы номер 44 жылкы заводунун баш чабаны Ташболот Акматов Ноокат районунун мал чарбачылыгынын туусун бийик көтөргөн. Ноокатын киндик кан тамган жери, ноокатын бабалар баскан жери. Эгемендүүлүктүн алдында. Бул мезгилде Ноокат районундагы дээрлик бардык мамлекеттик ишкана мекемелер өзүнүн тарыхындагы эң мыкты көрсөткүчтөрүнө жетишүү менен калктын социалдык талаптарына жооп берип турган. Ноокат өз уясынан өлкө келечеги үчүн өмүрүн аябакан күчтүү саясатчы, чыгаан инсандарды учурду. Убагында өлкөнүн курулуш жагын колго алган, бурулуш жагын жолго салган, республиканын туңгуч премьер-министри тилекке каршы бул тактыда 311 күн гана олтуруп, бирок элге эмгеги сиңген, тарых барактарында өчпөс ысымга ээ болгон инсан Насирдин Исановдун атын атай кетпесек болбойт. Жаңы эгемен мамлекеттин түптөлүшү же болбосо алгачкы кадамдарында ушул Ноокаттан чыккан Насирдин Исанов деген биздин сыймыктуу абабыз өзүнүн ошол өтө чоң бир таасирин ушул мамлекеттин курулушунда тийгизип турганда, эмне үчүн дегенде биринчи жолу ошол Насирдин Исанов баягы Кыргыз Республикасынын биринчи премьер-министри болгон. Ноокаттын мына ушул Исановтай күчтүү уулунун жолун жолдоп, учурда райондон чыккан чыгаандар Кыргыз элинин кең келечеги үчүн өз салымдарын кошуп келүүдө. Алар Замирбек Аскаров, Акылбек Осмоналиев, Улукбек Марипов, Бекболот Айтиев, Саид Зулпиев, Санжар Исабаев жана башка жүздөгөн жердештерибиз мамлекеттин жооптуу кызматтарын аркалап келет. Аталар, Исановтай асыл адамдар, елім черім деп жашап өткөн қаншалаған таңдуу адамдар, елім черім деп жашап өткөн қаншалаған таңдуу адамдар. Өткөн тарых баарына калыс күбө дешет элде. Анын сыңарындай тагдыр башка кандай кыйын күн салса да, кабагым кашым дебеген ноокаттыктардын бир пейили бар. Ал мээнеткечтик. Райондо күз берекеси төгүлгөн, күрдөөлдүү мезгилде кандай гана абройлуу жердешибиз болбосун, аны эмгек талаасында турмуш менен алпурушуп, күймөнүп жүргөн жеринен көрөсүң. Мээнет менен негизинен өскөнбүздөн ноокаттыктар, ноокаттар эмгекчил, анандай тарбиясы бийик десек туура болот. Ошол мезгилде биздин мен айтып кеткен азыр биздин табигат жаратылыш аябай чоң таасирин берди болуш керек. Ноокаттан чыккан генералдар. Кыргыз эли эзелтен тирүү жандын атасы күн, энеси жер, каны суу, жаны аба деп, күнүмдүгүндө түбөлүктүүлүккө байлап, каны жаны мекенибиздин бир уч топурагынан жаралгандай, ал экөөн эриш аркак сезип, эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп билген. Аскер жана күч түзүмдөрүндөгү Ноокаттан чыккан генералдардын көч башында генерал Мырзали Абдрахманов, Рыспек Мирзаматов, Шерикбай Султанов, Хабибулла Кудайбердиевтер турушат. Ноокат районунан чыккан генералдар Советтер Союзу убагындагы генерал Абдрахманов, милициянын генералы,
кийин Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан кийинки генералдарыбыз дагы үчөө. Мен ойлойм, келечекте Ноокат районунан дагы көптөгөн генералдар чыгат. Себеби дегенде бүгүнкү күндө аскер кызматында жана ошондой эле ички иштер министрлигинде, башка түзүмдөрдө, күч түзүмдөрүндө, ошондой эле фискалдык органдарда бычакка саппал отурган ноокаттык жигиттер кызмат кылышат. Ошолордон үмүтүбүз бар, дагы генералдар чыгат деген үмүттөр зор. Ноокаттын жаратылышы. Мынакей, жараткан өзүнүн табышмактуу кудурети менен жасаган ажайып кереметтерине бай өрөөн. Анын ар бир ташы, аккан суусу, керилген тоолору, түшүмө төгүлгөн талаалары өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Ар дайым бир барып көрсөм деп эңсеген, меймандардын көз жоосун алган Сахаба, Кара Кой, Апшырата сыяктуу кооз аймактар районубуздун туризм багытындагы келечегине көптү үмүттөндүрөт. Bana 22. tuğulgamın adırnak 97'demin. 3 yaş koştu 100 eken bana adırende. 66-67 yılı Afgön sekreteride koştu. Şu maşinesi menen, atı menen avşırda dursun. 46 memleket gelet dedi. Şu 46 memleket gelet şeyde dursun dedim. Her bir respublikat memleketten ki adamlar çürüke düşüp geçtiler. Şunda gap kıldı. Dünyanın bunda yer yok dedi. Hiç. Bu adam biz görgünümüz dedi. Bunda yer bu, şunda yıkacak gereken. Devlet tank kalıp gitti. Almanya'da var dedi. Çok sağ ol, bunda emez dedi. Аймакта эл жапырт киришип колго алган тамекиден кийинки айыл чарбасындагы эмгек, картошка жана алма. Аларды өстүрүп өндүрүүнүн кылдат сырларын дыйкандарыбыз көп жылдан берки жеке тажрыйбалар аркылуу жакшы билишет. Кайсы жерде болсо даңазаланган, издеп кардарлар, тамшанып жүргөн. Ноокаттын алмасы теңдессиз. Мейли башка жерлерде ноокаттын алмасынан да кооз өскөн алмалар, кооз алмалар бар. Бирок алардын даамы ноокаттын алмасына жетпейт. Ошондуктан эл аны тааныйт. Райондук администрациянын демилгеси менен жыл сайын ноокат картошкасы менен алмасы аттуу жарманке өткөрүлөт. Анын максаты дыйкан багбандарга өндүрүштүк жаңы технологияларды пайдалануу боюнча тажрыйба жайылтып, маалымат жеткирүү менен райондук бул өнүмдү эл аралык рынокко чыгаруу. Мындай иш-чараларда да көбүн эсе ноокаттык даңазалуу инсандардын келип катышкандыгын көрүп, ынтымагыбызга ичим жылыйт. Биздин ноокаттан чыккан аябай чоң бир эле саясатта эмес, дагы ушул ишкерлик тарапта дагы абдан чоң биздин уул кыздарыбыз, жигиттерибиз бар. Мына ошол балдарыбыз, азыркы күндө кыздарыбыз ноокат элинин дагы ноокаттын өсүшүнө чоң салымдарын кошуп, ошо айылдарга меценаттык иштерди кылып жасап келатышат. Ноокат аймактык ооруканасы. Ноокат аймактык ооруканасы республикадагы алдыңкы ооруканалардын катарында. Бүгүнкү күндө 605 орунга эсептелип, Ноокат элине медициналык кызмат көрсөтүп келген бул жайда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкерлери эмгектенет. 1928 жылы 50 орунга ылайыкташтырып ачылган оорукана жылдан жылга өнүгүүнүн үстүндө. Заманбап, алдыңкы технологиядагы медициналык жабдыктар менен жабдылып, материалдык техникалык базасын чыңдоо иштери жүргүзүлүп келет. Мед академияны бүткөн студенттерди врач кылып даярдоодо базага айландык. Баягы биздин жакшы сапаттуу больница болгон үчүн. Мына быйыл 30га жакын ушул клиник координаторлор окуп атат. Ошолорго ошо телелекцияларды чет өлкөдөн жана Бишкектен берген телелекцияларды булар аябай жакшы угуп колдонууда. Даже биздин жаңы бүткөн врачтарга да чоң салым болуп атат да. Бардык саламат сактоо тармактарында жаңы курулуштар болду. Мына бир 10га жакын медициналык фаптар курулду. Бир 5 юбилейлдүү дарыгерлер борборлорун ачтык. Андан тышкары жана айтып кеттим, инфекция бөлүмүн ачтык, неврология бөлүмүн ачтык. Ошондой жаңы курулуштар бүтүп, анан баардык ушул заманбап ремонттордон өттү. Мына суу киргизип, канализация системаларын оңдодук.
Бүгүнкү күндөгү ноокаттан шайланган депутаттар: Алмаз Токторов, Алтынбек Сулайманов, Төрөбай Зулпукаров, Махабат Мавлянова, Зиядин Джамалдинов, Эрмамат Тагаев. 5 фракциядан ынтымакпыз, эч кандай бир талаштар жок. Бири-бирибизге өлөкчөлүк болуп, колдоп, ушул парламентте бири-бирибизди как коллега, как жердеш катары бири-бирибиз менен жакшы мамиле эдебиз. Колубуздан билимибиздин жетишинче, колубуздан келишинче өзүбүздүн районго, жалпы кыргыз мамлекетине бүгүн кызмат кылып атабыз. Эл жүгүн аркалаган азамат уул төрөлгөндө ата журттун жерде жаткан ташы да кубанат дешет. Жаратканга шүгүр, мээнеткеч ноокат эли али да болсо ишкер, демөөрчү, жаратпай жаны тынбаган демилгечил инсандарга бай. Илимдеги ноокаттыктардын орду. Улуттук Эмне академиясынын академиги, дүйнөлүк деңгээлдеги дарыгер, нейрохирург Виталий Мамытович баштаган чоң илимпоздордун тобу бар деп айтсам болот. Андан кийин биздин ноокаттанча жакшы таанышпайт, бирок дүйнөлүк илимге чоң салымы бар. Тоо-кен тармагы боюнча чоң илимпоз. Азыр Тоо-кен металлургия институтунун ректору Кушпагали Тажибаев деген. Бул өзүнчө Кушпагали теориясын түзгөн ушундай бир белгилүү илимпоздордун бири. Илимде негизинен ноокаттыктардын атын чыгарган бул математика тармагы өтө күчтүү. Кыргызстанда канча математика тармагы боюнча докторлор болгон болсо, ошолордун эң күчтүүлөрү, басымдуу бөлүгү бул ноокаттыктар деп айтканга болот. Бүгүнкү күндө мына ноокаттыктардан чыккан бир топ илимпоздор мына Баткен мамлекеттик университетинде ректор болуп иштеп атат. Мына Ош мамлекеттик университетинин ректору. Мындайча айтканда, бүгүн жогорку билим берүү жана илимий чоң мекемелерди жетектеген биздин жердештерибиз бар. Биз алар менен дайыма сыймыктанабыз. Учурда райондо 1 шаар 16 айылдык аймак бар. Борбору Ноокат шаары, калктын саны 285 000 адам. Ноокатымсың, асыл жерим сыйбыгым. Өзгөчө мына спорт жөнүндө дагы айтсак болот. Спорт тармагында дагы биздин азыр бир топ дүйнөнүн чемпиондору болгон, Евразиянын чемпиондору болгон жаштарыбыз дагы келе атат. Жумабай Палван деген карапайым эле киши, эмне деген залкар киши, дөкер киши, Орто Азиятан берген, таналган, өзүнүн адамындай, Өзбекстан болсун, Тажикстан болсун, Түркмөнстан, өзүнүн балбанындай көрүп, бүгүнкү күнгө чейин узаттап келаткан. Өзгөчө мына ноокат волейболу жөнүндө жакшы пикир бар. Улуу мундагы волейболисттерибиз, кичи мундагы волейболисттерибиз дагы ушул республиканын туусун көтөрүүгө катышкан, дайыма ушул ноокаттын намысын, Кыргызстандын намысын сактап жүргөн жигиттер деп айтсак болот. Кыргыз Республикасынын футбол курама командасынын капитаны, Кыргызстандын мыкты футболчусу Азамат Байматов. Эрежесиз уруш боюнча эл аралык деңгээлдеги беттештерге катышып, өлкө намысын коргоп келишкен мушкерлер Данияр Бабакулов, Мыктыбек Мамасалиев сыяктуу балбандар. Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча федерациясынын түштүк аймагы боюнча вице-президенти Алмаз Атабаев баштаган күчтүү волейбол оюнчулар менен сыймыктанса болот. Билим берүү тармагында ар кандай аймактын кыйын күнгө камдаган, казган сайын кайнаган 3 байлык болот. Биринчиси жер астынан казып алына турган гендеринин байлыгы. Экинчиси жер бетинде өндүрүп, жыйнай турган материалдык байлыгы. Үчүнчүсү эмгекке бышып, билимге умтулган жаштарынын демилгелүү жан дүйнөсүнүн байлыгы. Жаратканга чексиз шүгүр. Районубуздун аймагында учурда 84 балдар бакчасы, 2 кесиптик техникалык лицей, 113 жалпы билим берүүчү орто мектеп бар. Ноокат районундагы билим берүү тармагында көп жакшы жетишкендиктер болуп атышат. Мугалимдер түрдүү ушу жаңы ыкмадагы окутуулардын негизинде окуучуларыбыз жогорку деңгээлдеги балдарга жетишип, окуу жайларына райондон өткөн окуучуларыбыз бир топ мактанаарга татырлык деп. Жолдо жүргөн эрежелер боюнча 3 жылдык деген командабыз Кыргызстанда 1-орунду алып, СНГ мамлекеттеринин катышкан, Казакстанда
жеңүүчү болуп, ал эми эл аралык мелдеште Россиянын Анапа деген шаарында катышып, ошол жерде 36 мамлекет катышкан, эл аралыкта 1-орунду алып келди. Андан тышкары менталдык математика боюнча Темиралиев мектебинде окуучубуз. Бул ушул Дубай шаарында өткөн мелдеште дүйнөдө ушу 1,5 миң окуучунун ичинен 1-орунду алып келди. Ошондой эле 2 окуучубуз алтын тамга өзгөчөлөнгөн аттестатты алды. Бул болсо дагы районубуздун ийгилиги болуп эсептелет. Ноокаттыктардын кыргыз маданиятына кошкон салымы. Ноокаттан бир катар белгилүү жазуучу, адабияттуулар чыккан. Алардын бири Камчы Жунусов. Ал жазуучу, акын, котормочу, өзүнүн кыргыз адабиятында орду бар биздин жазуучу адабиятчыларыбыздын бири. Көкүрө өзгө түйүп, сыймык катарында айта турган мына Камбаралы Бобулов. Анын өзүнүн поэтикалык жана прозалык чыгармаларынан сырткары дагы ал мамлекеттик жана коомдук ишмер катары өзгөчө кыргыз мамлекетинин эгемендүү мамлекет түптөлүп аткан мезгилде бул кишинин жылдызы жанып, Дүйнөлүк сынчылар ассоциациясынын бирден бир мүчөсү болгон. Мындай бир өлчөгүс баалуу эмгектерин калтырды да, өзүнүн кыраандыгы менен, чыгаандыгы менен, баягындай чечкиндүүлүгү менен. Правда газетасынын Чыңгыз Айтматов кабарчы болуп жүрүп, анан ордуна Камбаралы Бобуловду көрсөтүп кеткен да. Азыр Камбаралы Бобулов десе бул кыргыз тили, мамлекеттик тил деп параллелдүү түшүнүп калган деңгээлге жеттик да. Мурзагапаров бул дагы кыргыз адабиятында өзүнүн стили бар, башкаларга окшогон жазуу манералары бар, бир стилист жазуучу да. Ал ноокаттын тилинде абдан майын, баягы ичкилик кыргыздарына мүнөздүү речь менен сүйлөп, ошондой жазганда, бул кыргыз адабий тилин байыткан киши. Кыргыздын ошол ноокаттын салтын ошол жалпы адабиятка жайылткан киши. Анын Көчө деген фильми, ноокатта тартылган фильми өзүнчө бир ноокат элинин, ноокаттыктардын бир маданиятын көрсөткөн, салтын көрсөткөн, анын ичинде юмору бар, өзүнчө бир доордун бир элесин берген мыкты фильм болду да. Ай, соксоюп отуруп атпай мындай келип бирдеме демейсиңби? Ата, жагыңды бар. Киттин кана баласы. Мына берген кадыңыңыз. Ana bergen giyin geçem alınız. Ager dagı bir nerselerdi unut kaldırsak, aytarsı saksakal. Alıp gelip vereviz. Aha, Boraşava, Muzurman. Bu men uyumda bile buzulup jatat. Men an sizin oğlunuzdan bekar algan emes miyim? Koruk Doğatıman. Uyumsuz ömür alayın. Men kebir bireylerden katının tartıp alıp yürgen, bireylerden dayarını tartıp alıp yürgen buzuklardan emesmin de. Havayda söylüyorsunuz Boraşava. Alganım yok, yöneli vaktinde tura tursun dedim. Avizdi olsa mağa bireyler öz tapsın. Üstün balasın kara. Zangıragan ege öz tura vermek dağı. Bizdin kalemgerler böyle ötközse dağı özlerinin sözü kaldı, hurmatı kaldı, kadırı kaldı, çıkarmalarında, kinolarında kaldı. Şunun bardığı bizden ağabız, ağlarımız, burada bağırıp. Biz kadırlagan, biz hurmatlagan yazıçılar da bilem. Ноокат жергеси таланттарга бай келет. Бул жерден Эчен деген журналист, акын, драматург, жазуучу, обончу, композитор, ырчы, куудул, сценарист, режиссер, актер, клипмейкер, кинопродюсерлердин атагы алыска кетип таанылса, дагы бир тобу республикалык деңгээлде изденүү менен талыкпай эмгектенип, элге ак кызмат кылып келишет. Сап башында эле мен тааныган адамдардан Бекболот Абдыраимов деген агайыбыз болгон. Өзү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көп жылдар бою КДРде иштеген. Бирок эң мыкты оңдору бар болчу. Бүгүнкү күндө дагы өнөрпоздордун репертуарынан түшпөй ырдалып келе жатат. Анын Ак кайың деген ыры, Тилмешти кайдан издеймин деген чыгармалары аябай өзүнүн популярдуулугун жоготкон жок да, бүгүнкү күндө дагы. Алардын чыгармачыл жан дүйнөсүн бүгүнкү районубуздун 90 жылдык мааракесине обондуу ырларды жаратып, элибизге дале болсо чыгармачылыгын тартуулоо максатында жүрөт. Кыргыз эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кыргыз эстрадасынын акыркы 30 жылдыгы Гүлшайыр Садыбакасовсуз элестетүүгө болбойт. Ал чоң эмгектерди жасады. Азыркы күндө классикалык жанрда эмгектенип жаткан Акимжан Жыйынбаев деген агайыбыз бар, Бишкекте турат. Көптөгөн классикалык чыгармалар жазып,
ошол классикалык чыгармачылыкта эң сонун үлгүлүү ийгиликтерди жаратып бүгүнкү күндө бир топ чыгармалары классик музыканттардын аткаруусунда аткарылып келе жатат. Бул киши дагы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген өзүнүн татыктуу наамын алган. Ботабай Жунус уулу деген улуу ата мекендик согуш мезгилинде дагы бул киши болгон, ошо согушка кетип жаткан жоокерлерге шык берип ырдап турган. Токтогул сатылганы өзү буга аябай чоң баа берген. Кайымов Такып деген ошо фольклор жыйноочу келип туруп, Анаркүл Тажибаева деген апабыздын ырларын жазып кеткен да. Кыргыз элинен чыккан, аялдардан чыккан бирден бир эл акыны экен деп. Эл аралык деңгээлге көтөрүлүп калган Нурбек экен. Анын фильмдери азыр мына Россиянын 1 каналына чейин коюлуп атат. Анын фильмдеринде философиялуулук, жаңычылдык, баягы абстракция дейбизби, ушундай бир ойлор буга чейинки стандарттардан чыгып, жаңы бир стандарттар менен болуп аткандыгы дагы демек биздин жаштардын арасында ушундай күчтүү таланттар бар экендигинен кабар берип турат. Клипмейкер деген атты чыгарып, ошо клипмейкер деген атка татыктуу болуп, Эрнис Сыдыков деген жигитибиз бар. Мына бүгүнкү күндө Эрнистин колунан клиби тартылбаган бир дагы мен деген жылдыз Кыргызстанда жок да. Атын атаса куту сүйнөт дейт. Биз да кези келип турганда ал адамдардын атын атап коюуну туура көрүп турабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Кудайберген Темиров, Абидин Темиров, белгилүү композиторлор Акимжан Жээнбаев, Бекболот Абдраимов, Мурзали Жээнбаев, белгилүү обончу аткаруучулар Шарип Абдуллаев, Букарбай Иметов, Райхан Абдубалиева, маданияттын мыкты кызматкерлери Эмил Эгем Кенжекулов, Таалай Турдубаев, Жеңиш Айтиев, Сайкал Садыбакасова, Гүлмира Жолдошова, Гүлмира Айдосова, Уркуянын урпактары, Кыргыз ата айымдары, Эрк, Жаштык, Баргы, Кызыл өрүк эстрадалык топтору жана райондук маданият бөлүмү. Дүйнөлүк классик ырчыбыз Жеңиш Ысманов. Элибизге жакшы маанай тартуулаган куудулдарыбыз Аскар Суранов, Эргеш Токуров, Жамбыл Камчиев, Өмүрбек Кенжекулов, Парадис Жаныбек Аттокуров, кинорежиссерлорубуз Нурбек Эген, Токтош Абыкеев, киноактерлорубуз Рахматулла Табалдиев, Калык Акматов, Алымкул Исаков, Бектемир Мамаюсупов, Турдубек уулу Мухаммед Зиямидин, Кадыр Жарматов, Нарбото Анарбаев, кинопродюсерлерибиз Дамир Нарматов, Нурбек Айбашев. Кыргыз элинин ичинде ошо элдин биримдиги менен ынтымакчылыгы менен таанылган жакшынакай эл болуп, үлгүлүү эл болуп жүрөт деген ишеничти билдиргим келет. Пешене тери менен нан тапкан элибиздин келечеги кең болсун. Ар бир ноокаттыктын үйүндө ошо ырыскы бакыт болсун. Коломтосунда от өчпөсүн. Кудай буйрса ноокатыбыз дагы али көп жашайт, көп жакшы ийгиликтерди жана көп аябай чыгаан улан кыздарды тарбиялайт деген ишеничтемин. Баарын чакырат элем, биз өзүбүздүн ноокатты кандай сүйө турган болсок, жалпы Кыргызстаныбызга болгон сүйүүбүздү бирдей арнайлы. Мына ушулардын бардыгы ушу ноокаттын топурагынын, ноокаттын суусунун, ушу ноокаттын керемет жеринин, ноокаттын ушу тоолорунун руханий азык алган инсандар. Келин алсаң ноокаттан кыйналбайсың, оокаттан деген сөз бекер чыккан эмес. Ошон үчүн мен ноокаттын кыздары жөнүндө сыймыктаны мен айтам. Ноокат эли ноокатым оматым дегендей ноокатыбыз беришин жер. Биздин дагы өнөр жаатында уучубуз кур эмес. Элге журтка кызмат кылууда, мамлекетибизди өстүрүүдө бизден чыккан таланттар, бизден өсүп чыккан өнөр адамдары, маданият кызматкерлери бүгүнкү күндө талбай эмгектенип, өлкөбүздүн өсүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп жатышат. 90 жылдык юбилейлик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, элибиз журтубуз аман болуп, ынтымак болуп, алдыга койгон районубуздун экономикалык өсүштөгү жакшы программаларынан өзүңөрдүн салымыңарды кошуп, элибиз журтубуздун биримдигин бекем сактаган атактуу даңкын бекем кармап эмгектен ишиңиздерге мен чын жүрөктөн ишеним менен бирге дагы бир жолу юбилейлик жылыңыздар менен куттуктаймын. Мен ойлойм, биздин ноокаттын келечеги кең болот. Ошон үчүн биздин элибизге каалообуз тынчылык, аманчылык, ушул экономикабыз дайыма өнүгө берсе, мен ойлойм биз
ноқат елде жақсы, келешекте бақыттуу жашоого ээ болот. Берекелүү ноқат жергеси тууралуу айта турган сөздү аяктаганга али эрте. Эл ичи өнөр кенчи деген макал бекер айтылбаса керек. Андыктан эл журтубуздун конушуна конок болуп келип турган 90 жылдык мааракени жакшылап мейман кылып узатып алалы. Районубуздун социалдык экономикалык жетишкендиктери уюткулуу болсун. Ноқатым өсіп өне бер, берекең елге төге бер. Қырғызстан ұлы өлкөмдө, ырысту елден боло бер. Қырғызстан ұлы өлкөмдө, ырысту елден боло бер. Өрөлгөн чыган алымдар, таланттуу таза адамдар, батырлар чыккан ноқаттан, тарыхта калган кадамдар.